Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз эли, кыргызстандыктар, мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Саламатсыздарбы? Назар салып карап туруңуздар. Күн желеси бул чыгарылышта мына ушундай фермадагы уйларды көрсөтүп берет. Сатыкка коюлду. Азыр ээси менен жанымда, ээси менен биргеликте толук маалыматты алып беребиз. Сиздер назар салып карап туруңуздар. Assalamu alaikum. Кандай сиздер, жакшыбы? Тынч амансызбы? Жакшы, рахмат. Ишке татабы, сарайда? Буйса жакшы. Мына ушул уйлардын баары сатылат да? Ооба. Сиздер карап туруңуздар, азыр бир пародасын сурайбыз, андан кийин жашы, сүтү, данный момент сүттү канча берип атат, баарын сурап өтөбүз. Алгач биз адрес айталы, биз учурда Сокулук районундагы студенческая Кайманаты Канизот айылындагы сарайларда, мындайча айтканда уй фермада турабыз. Уй фермадагы уйлар сатыкка коюлду. Ага, мен айтыңызчы, бул уйлар каяктын уйлары, кандай порода? Бул уйлар негизинен Россиядан келген. Келгенде 2 жыл болду. Биринчи жылы төлүн алдык. Азыр боз уйлар да бар. Экинчи жыл кетип атат буюрса. Азыр кайра качкан да көпчүлүгү? Ооба, көпчүлүгү качкан. Азыр биринчисин тууп тур, музоолорунда көрсөтөбүз. Порода кандай мунуку? Галштин. Галштина. Сүт галштина, сүт багытындагы уйлар. Көпчүлүгү кунажын экен азыр, кунажындан үй коет. Азыр биз музоолорун көрсөтүп коелу. Могол тарапта мына 2 катарда турат. Ушу биринчи балдар да? Ооба, биринчи балдар. Өздөрү да биринчи тууп болгон. Ооба. Мына ушундай жаш уйлар экен туугандар. Сиздер азыр көрөсүздөр. Мына ушундай черно пестрый торпоктор, музоолор туугандар. Булар да галштинанын музоолору, мындайча айтканда галштина торпоктор. Карап туруңуздар. Эки тарапта тең. Чоңоюп калыптыр, булар да сатылабы? Ооба, сатылат. Булар сатса болот тең. Ооба. Жүрүң эми айланып көрсөтөлүчү. Оң тараптан өтөлү, кайра тияктан айланып келебиз. Желиндерин караңыздар. Агами азыр кырдаал чөп кымбат, жеп кымбат, күн ысык, уйлардын сүтү тартылган кез. Данный момент учурда булар канча сүт берип жатат ушул эң азайган кезинде? Эң азайган кезинде 15 литрден сүт берет. Сүттүү уйлар. Сүттүү. Булар негизи сүт багатында? Сүт багатында. Булар жанакы чөйгөй, күн салкындап, сезон келгенде 25-30га чейин урса керек. Ооба, 25-30 литрге чейин алса болот. Кышында алдыңызбы ошондой сүттү? Ооба. Алдык. Бул азыр булар бошонбой жайында турабы? Ооба, азырынча жайында турат. Саман менен. Саман, жарма менен. Саман, жарма, мындайча атала, экөөсү менен. Негизи саман сүттү тартырып жиберет, бирок ток кармайт, Ооба. Мына ушундай экен туугандар. Азыр саман жеп, данный момент 15 литр сүт берип атыптыр. Мына ушул уйлар көрдүңүздөр, мына галштина, таптаза галштина. Турушун караңыздар. Сиздер дагы алыңыздар, уй кылып, мындай сандан сапатка өтүңүздөр туугандар. Көрдүңүздөр, бул боюнча сүт багытында мыкты направление. Уй ферма деңиздер. Караңыздар. Эми канча баш бар бул жерде эми? Көп окшойт? Бул жерде азыр 40га жакын баш бар. 40га жакын. Жалаң уйлар. Жалаң уйлар. Эми жанакы саан уй дегенде көпчүлүгү желинен коркот да, булардын желин ооругандар андай мындай жокпу? Жок, андай жок. Жана маткасы кетип калат, андай мындай дейт да адамдарчы. Ошол сыяктуу. Мына жаш кунажын. Биз азыр мояктан өтүп да артын көрсөтүп коебуз. Булар ошо вообще свободага чыкпайт да, ошол жерде эле кармалып. Бул сыртта площадка бар, аянчага чыгарабыз. Айланып турат тең ошол жерде. Мунулар бооз экен, желиндери чоңоюп калыптыр. Ооба, бооз. Кусактары чоңоюп караңыздар. Бооз. Эми муну сатсаңыз бооз отдельнобу же кандай? Же баарынын эле баасы бирби? Келишим баада сүйлөшөбүз. Келишимдүү тең. Келишимдүү. Демек буларга бир баа коюу кыйын. Бир баа. Мына туугандар, бир баа коюу кыйын дейт. Биз бир айланып чыктык, көрдүңүздөр туугандар. Мына ушулар уйлар. Бир баа коюу кыйын болгон үчүн сиздерден суранат, келип көрүп, жайынан бир уйду тандасаңыздар, сиздер эттүүлүгүнө, сүттүүлүгүнө,
азыркы турган абалына, келбетине жараша баалашып, сүйлөшүп көрө бересиздер туугандар. Мына ушундай, бул ферманын уyu болгон үчүн бир баа коюу кыйын болуп жатат дейт. Мына ошондуктан сиздер экран астындагы номерлерге чалып көрүңүздөр, баарлашып көрүңүздөр. Мына ушундай туугандар. Эми мен агабызды анча-мынча сөзгө тартайын. Мына ушу 40 баш уйдан бир күндө канча сүт алып жаттыңыз? Жакын каралыктарда. Жакын каралыктарда 600-650 литрге чейин сүт алып аттык. Азыр мага көптөр мындай жалба кылып атат да. Az süt 23 сомдон болуп атат дейт. Сокук төрөгүндө. Чөп 400-450 же кымбат. Булар сүтүн актабай калат экен деп атат да. Сиздики кандай болду ошол жагдай? Эми жакшылап караса актайт. Сүтүн алып караса болот. Сүттү көп берет тең булар демек. Сүтү көп берет. Анда сиздер бир четтен көрүп чыктыңыздар. Биз видеонун жыйынтыгында болчу да экен. Бул бир тараптан көрсөтөбүз. 40ка жакын 40 төрөгүндөгү галштина сүт багытындагы уйларды көрсөтүп өттүк. Сиздер эгер сиздерге жаккан болсо, сөзсүз экран астындагы номерлерге чалып, ушул жерден бир уйду көргөн болсоңуздар, скриншот алып көрсөтүп туруп, ушул уй канча болот деңиз. Же болбосо эң алдың жакын каралыкта кайсы уй тууйт деп сурап көрүңүздөр, балким баасын айтаттыр ошол кезде. Туугандар. Эми бул жанагы букадан качтыбы же искусственный болду булар? Букадан качты. Букадан качты. Мына туугандар, букадан да качтыр. Бир рет көрдүңүздөр, биз музоолорда бир рет көрсөтөбүз, андан кийин видеону жыйынтыктасак болот. Эгер реклама болсо, күн желесине кайрылсаңыздар болот. Администратор 0502 69 28 28 телефонунан кайрылсаңыздар болот. WhatsApp'тагы бар туугандар. Сиздер уйларын эсине чалуу үчүн экран астындагы сары жазууда турган номерлерге чалыңыздар. Сөзсүз. Мына ушул жерде дагы музоолор да сатылат экен. Канча баш музооңуз бар эми? Музоо 30га жакын музоо бар. Эркек ургач аралаш. Эркек ургач аралаш. 30га жакын. Буларды канчаны сатайын деп атасың? Базарга чыктыңызбы эч? Базарга чыга элекмин. Үйдөн сатайын деп атасыз. Үйдөн сатайын деп атасыз. Булардын баасы кандай болуп калат эми? Келишимдүү болот. Булар да келишимдүү. Келишимдүү болот. Жана дүң алгандарга түшүрүп бересиздер, келтиресиз. Ооба. Туугандар, кызыгып көрүңүздөр, 30 баш эркек ургач аралаш музоолор экен. Булар көбүнчө 1 ай, 1,5 айдын төгөрөгү окшойт, да? Жакын каралыкта туулгандары бар экен мына. Мына кара музоо артта турган. Мына жакын каралыктарда туулуптур. Мына чоң экен уже 1,5-2 айлык окшошуп турат. 3 ай. Мартта туулгандар да. Азыр эми ушул жерде эле турат тең. Ооба, анан бул жака чыгарабыз да. Айнча. Мынакта мына загон экен, да? Коюп жиберет, бир айланып келет туугандар. Азыркы аба ырайы көрүп турасыздар, күн ачык, күн аябай ысык. Бул жак чүйдүн ысыгы катуу болот, көрүп турасыздар. Мына ушул жерден кошумча айтып өтсөк болот. Чүйдө чөп 400 сом, чөп талаш жерде де 450 сом, арпа бир жума мурун 25 сом, акыркы 1-2 күндөн бери 28 сом болду. Ар кандай болот туугандар. Мына ушундай элдин баары паникага алынган, баардык той кымбаттап кетет. Анда эмесе сиздер экран астына номерлерге чалыңыздар, биз видеону жыйынтыктадык. Саламатта калыңыздар.